саламатсыздарбы? Саламатсызбы, саламатсыздар балдар. Биздин кыргыз тил сабагына кош келиптирсиңер. Айдарбек, саламатсыңбы? Адам, саламатсыңбы? Алан келди. Милана, дагы балдар, дагы. Айнуска, саламатсыңбы? Адил Кайыпов, саламатсыңбы? Дагы балдар, дагы. Адинай, саламатчылык. Жазып алайын кимдер келип, кимдер катышып атканын. Анель, саламатчылык. Демек, сабакты баштаардан мурун мен силерди бир сыйра жоктоп алайын, ким бар, ким келет? Жихён, саламатсыңбы? Дагы балдар, дагы. Дарина Погорелова, саламатчылык. Жакшы балдар. Анда эмесе бүгүн Каринахон, саламатсыңбы? Бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Биз силер менен бир өңчөй баяндошторду өткөнбүз. Эми буларды кайталайбыз жана көнүгүүлөрдү иштейт экенбиз балдар. Бир өңчөй баяндошторду кайталоо темабыз. Маанайыңар жакшыбы? Алия, саламатсыңбы? Маанайыңар жакшыбы? Бүгүнкү гүлдөйбү? Ушу гүлдөй, Демек, өзүбүзгө жакшы маанай каалайбыз, Дайымы асманыбыз ачык, жашообуз ушундай гүлдөй, кооз болсун, демекчимин. Жакшы, рахмат сага. Сабагыбыздын максаты бир өңчөй баяндоочу жөнүндө дагы толук маалымат алабыз. Тексттер аркылуу кыялдануубузду, эске сактообузду, сөз байлыгыбызды, кеп маданияттуулугубузду жана кыргыз тилине болгон сүйүүбүздү калыптандырат экенбиз. Жана улуттар аралык ынтымактуулукту сактоого, кыргыз тилин сүйүүгө, алган билимибизди турмушта пайдаланып билүүгө тарбияланышыбыз керек экен. Мен ушу 3-чү тарбиялык максатка абдан токтоло кетким келет. Көбүрөөк ынтымактуулукту сактайлы, балдар. Жана үйдөн чыкпай сабагыбызды окуйлу. Эми тема боюнча мен угулуп атамбы, көрүнүп атамбы, балдар? Баары көрүнүп атабы, угулуп атабы? Жакшы, Айнуска. Бир өңчөй баяндошторду өткөнбүз. Рахмат, Ника. Сүйлөмдүн ээси менен байланышат, ээге баш ийип, аны ээрчишет экен. Дайыма бул баяндооч ээге байланышып турат экен. Алар ээ менен мааниси боюнча да байланышат экен. Мисалы, бош убакытта ойнойбуз, эс алабыз, китеп окуйбуз. Бул жерде баяндоочубуз ойнойбуз, эс алабыз, окуйбуз, эмнени китеп окуйт экенбиз. Биз же болсо, көптүк санда. Бул сүйлөмдө, демек, бир өңчөй баяндооштон 3-өө экен. Кийинки бир өңчөй баяндоштор төмөнкү сөз түркүмдөр аркылуу жасалат экен, балдар. Демек, бир өңчөй баяндоштор бир гана этиштин суроосунда болбойт экен, этиш сөз түркүмүндө болбойт экен. Алар сынатууч аркылуу дагы айтылат экен, зататууч аркылуу да айтылат экен, санатооштор аркылуу да айтылат, ататооштор аркылуу да айтылат, кыймылатооштор да болушу мүмкүн, анан атооштуктар болушу мүмкүн. Эми, балдар, кандай болот? Сүйлөмүбүз менен далилдеп талдап көрсөк. Биринчи, этиш сөздөр менен аркылуу жасалганда кандай болот? Кышкысын эс алган жер арык тартылып, тегиз участокторго бөлүнгөн, семиртилген, сугарылган. Мен кызыл менен белгилеп койгон сөздөр булар бир өңчөй баяндоштор. Жер эмне болгон? Бөлүнгөн, семиртилген, сугарылган. Бул жерде бир өңчөй баяндоочубуз этиш сөз түркүмү менен жасалды. Экинчи, выражается здесь глаголом, ребята. Алардын жүздөрү жарык, кубанычтуу. Алардын жүздөрү кандай? Жарык, кубанычтуу. Силер билгендей, кандай деген суроо бул сынатооч сөз түркүмүнө тиешелүү. Ошондуктан бул сүйлөмүбүз сынатооч аркылуу
жасалып, бирок сүйлөмдө биз аны баяндооч катары кабыл алабыз дагы, астын 2 сызык менен сызабыз. Жүгөрү тире турат, бул дегенди билдирет. Эт, май, сүт жана азык. Жүгөрү эмне? Жүгөрү бул эт да болушу мүмкүн. Жүгөрүдөн май алышыбыз болот экен, сүт да алат экенбиз жүгөрүсүн. Демек бул азык экен. Зататооч болду бул жерде. Хор кружогуна катышкандар бул жана тиги. Бул жерде хор кружогуна катышкандар кимдер? Бу жана тиги. Ататооч заттын атын атабайт. Бу болушу мүмкүн балким Алан же болбосо Жихён тиги, ушундай. Бирок ошону биз ататоочтор менен бу же тиги деп койдук. Ошондуктан бул жерде кайсыла мен эме кетип калыптыр. Тиги деген бул ататоочтор болот экен. Калып калыптыр. Так сандар 3, 5 жана 7. Санатооч да болот экен. Так сандар кайсылар десек. Биздин максатыбыз окуп алуу жана иштөө. Бул жерде биздин максатыбыз эмне? Кана ким айтат? Мен бул жерде белгилеген жокмун. Силер өзүңөр таап көрүлүчү кыймыл атоочту. Биздин максатыбыз эмне? Кана ким айтат? Окуп алуу жана иштөө. Жакшы, Милана, окуп алуу, анан иштөө. Туура, Алан. Бул эки сөз баяндооч болот. Жакшы, Алан. Кайсы сөз түркү менен жасалды? Кыймыл атоочтук менен. Жихён, туура. Иштин жакшысы окуган жана иштеген. Бул жерде атоочтуктар. Так, атоочтуктар. Иштин жакшысы кайсы? Туура, Адил. Адил окуган жана иштеген. Туура, Алан. Окуган жана иштеген. Бул жерде атоочтук болду. Биз сүйлөмдө аны астын баяндооч кылат экенбиз. Демек, биз көрдүңөрбү? Этиш менен гана, этиш сөздөрдү гана бирөөчө баяндооч эместен сынатоочтор да болушу мүмкүн, зататоочтор да болушу мүмкүн, санатоочтор да, ататоочтор да, кыймыл атоочтор да, атоочтуктар да болушу мүмкүн. Мына ушул сөз түркүмдөр менен түркүмү аркылуу айтылат экен. Эми силер мага макалды окуп, бирөөчө мисалдарды окуп, бирөөчө баяндоочтордун кайсы сөз түркүмүнөн экендигин айтып бергиле. Мен белгилеп койдум, бирөөчө баяндоочторду таптым, а силер кайсы сөз түркүмүндө турат, ошону мага жазасыңар, макулбу? Мага айтат Милана. Кирилл Петрович аны башка бөлмөгө киргизди жана эшикти бекитип алды. Бул кайсы болду? Кыймыл эмес, этиш. Эмне кылды? Киргизди. Эмне кылды? Бекитип алды. Демек, бул жерде бирөөчө баяндоочубуз этиш сөздөр аркылуу айтылды. Кийинкиси Жамил барбы? Жемди талашты, ырылдашты, ары бери сүйрөштү. Болуптур, ким айтат? Кайсы сөз түркү менен жасалды? Кыймыл дейт, кыймыл. Кошулабызбы ушуга, балдар? Туура. Талашты, ырылдашты, сүйрөштү. Жакшы. Азыркы күндүн темасынын принципиалдуу мааниси бар экендигин бардык адамдарга белгилүү жана түшүнүктүү. Ким айтат? Белгилүү жана түшүнүктүү. Кандай болду, балдар? Кандай болду бизге? Сынатооч, туура, Милана. Сынатооч кандай болду? Белгилүү болду жана түшүнүктүү болду. Азаматсың, Ажыдай. Асмандагы көп жылдыздар ажарды, аячты, кызганышты. Туура. Жихён, асмандагы көп жылдыздар ажарды, аячты, кызганышты. Кана? Туура. Этиш, Ажынай. Эмне кылышты? Аячты, кызганышты. Туптуура, Алан. Ал Марусядан, туура, Жихён. Ал Марусядан мурун жетип, Сергейди басып калды. Эмне болот, балдар? Этиш дейт Анель. Дагы ойлонолучу. Эмне кылды?
Демек бул жерде карагылачы, атооштуктар болбойбу я балдар? Ып мүчөсү болуп атат. Мен айттым, атооштуктар болгон жана ып мүчөлөрү уланган кыймыл этишти айтабыз, Мынакей. Жетип басып калды. Ып мүчөсү жетип ган мүчөсү менен жасап ып болуп атат. Көрдүңөрбү? Ошондуктан бул жерде биздин бирөөчө баянуучубуз атооштук милдетте турат, Кийинки эмислер табасыңар. Андагы образдарда көп түрдүү аркыл. Кана бирөөчө баяндоштор табабыз. Жакшы. Милана сынаточ, бирок кана кайсы түрдүү, кандай түрдүү жана кыл азаматсың. Чынар жыпарды, Кузнецовду, Ажарды кучактайт, сүйүнөт. Ким? Чынар. Чынар эмне кылат? Чынар эмне кылат? Ажарды, Кузнецовду, жыпарды. Эмне кылат? Кучактайт, сүйүнөт. Туура. Орусбек баракты ачты да окуй баштады. Адинай дагы. Орусбек эмне кылды? Жакшы, алар ачты да, анан окуй баштады. Азаматсың Ника. Сонянын үйүнөн эле мен аны дароо тааныдым, көрүштүм. Кана? Жакшы Анель, Азамат. Андай тамакты биз мурун жебеген сыяктуу болуп, Адинай. Ал бизге ошончолук даамдуу, ошончолук унутулгус болду. Даамдуу дейт дагы. Кандай унутулгус, Кандай болду унутулгус? Демек, бул жерде унутулгус даамдуу, сынаточ, азаматсың. Милана. Тоору бээге ыргып минди да кайта чапты. Минди дагы чапты. Азаматсыңар. Азаматсың Жихон. Адил, туура. Жакшы. Демек, тема кайталоо болду, түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү балдар, тема боюнча суроо барбы? Жакшы. Анда эмесе андан ары көнүк иштейбиз. Бул көнүгүнү мен силердин китебиңерден алдым. 28 көнүгүнү карайбыз, 21 бетте. Суроо жок дейт али эң сонун. Анда эмесе карагыла. Мен орусча башын баштадым, орусчасын, силер кыргызча которосуңар. Көңүл бөлгүлө. Жан, не дейт. Кандай болот? Кана которобуз. Токтогон жок жана дагы алан усилился. Күчөдү айнуска, ошондо жан токтободу, күчөдү. Жакшы. Демек, прекратился, усилился деген бул бирөөчө эмне болду? Баян доч болду, которобуз, Бардыгы устали, бирок продолжали работать. Бардыгы чарчады, бирок дагы продолжали работать. Как будет? Но, да? Бирок иштеди дейт. Иштеди. Иштеп беришти деп да. Иштеп жүрүштү. Азаматсыңар. Тамара хотела спать, бирок не могла заснуть. Хотела спать, как будет, ребята? Тамара. Хотела... Жок, Мырзасейит. Уктагысы келди, бирок уктай алган жок. Азаматсыңар. Ким айтты? Адинай, да? Адинай, азаматсың. Адылбек обещал прийти, бирок не пришел. Кандай болот, балдар? Адылбек эмне кылды? Келгенге убада берди. Айнуска, Азамат, бирок азаматсың, бирок келген жок. Азамат келбеди дейт. Азаматсыңар. Жихон келген жок дейт. Кийинки мен кат написать деген, да забыл адрес. Жихон, Азамат. Написать как будет? Жазайын деген, Азамат. Бирок туралан, да забыл адрес.
Унутуп калдым, Айнуска азаматсың. Адресин унутуп калдым. Жихён азаматсыңар. Жакын тийген күн не греет, бирок жакы күндөн да блестит ярче. Жакын тийген күн жылытпайт, балдар? Адинай туура. Бирок жакы күндөн да алам туура жылытпайт. Адинай айтат жаркырайт дейт. Жалтырайт дейт Алия. Жаркырайт дейт. Ошондо окуп көрөлү. Жакын тийген күн жылытпайт, бирок жакы күндөн да жаркырайт дейт алам. Болуптур. Азаматсыңар. Паркта biz гуляли, танцевали, играли в волейбол. Кайыкта сүздүк. Как будет, ребята, гуляли? Гуляли, сейилдедик. Паркта biz сейилдедик. Танцевали, Айнуска. Правильно, сейилдедик. Аланда коюшулат. Танцевали. Бийледик. Туура, Алия, Айнуска. Играли, как будет, ребята? Играли. Адил, правильно. Бийледик. Анан волейбол ойнодук. Азаматсыңар. Волейбол Адил туура. Азаматсар, паркта биз сейилдедик, бийледик, волейбол ойнодук, кайыкта сүздүк. Жакшы. Кийинки тапшырма, балдар. Справка жазабыз. Жарыяны жазганды билебиз, арыз жазганды билебиз. Эми силерге мына жакында военкоматка чакырып атат, силерге мындай мектептен справка берилет 9-класстын балдарга, Ал кандай болот? Мына ушул үлгүдө көрсөтүлгөндөй кылып, үйүңөрдө справка жазасыңар, мага почтама жибересиңер. Бул биринчи тапшырма. Берилет ушул справка Садыркулов Аскар Асановичке. Себеби? Да, Адинай, все пишите в тетрадях, пишите. Обязательно пишите в вещи и тапшырманы. Макулбу? Берилет ушул справка Садыркулов Аскар Асановичке. Себеби? Анын Бишкек шаарындагы номер 11 орто мектептин 9А классында окуп жатканы анык. Действительно, справка дается Садыркулу Аскару Асановичу, что он действительно учится в Бишкек, в городе Бишкек, в школе номер 11, 9А классе, да? Да, не уходит, но просто вы должны знать, как пишут, надо писать справку. Хорошо? Справка аскер комиссариатына көрсөтүү үчүн берилди. Мектептин директору Адылов, катчысы Жаркова, она мөр деген, это что, ребята? Хорошо, Адам. Что такое мөр, ребята? Как переводится? Мөр деген эмне? Аягында мөр коесуң дейт. Нет. Да, директор, это вот мектептин. Молодец, Адина, это подпись. Мөр переводится подпись. В конце должны поставить свою подпись. Эми, жаңы сөздөр. Так, бул тапшырма түшүнүктүүбү? Всем понятно задание? Надо написать справку. Молодцы. Жаңы сөздөр. Өң түс. Повторяем за мной. Өң түс. Көрк. Жыт. Ниет тилек. Ымыркай. Маркум. Сапар. Аздектөө. Касиет. Көрүнүшү. Гүл ачат. Эскерүү. Суктануу. Кайталадарбы? Өң түс. Көрк. Жыт. Ниет тилек. Ымыркай. Маркум. Сапар. Аздектөө. Касиет. Көрүнүшү. Гүл ачат. Эскерүү. Суктанат. Суктануу. Жакшы. Гүл деген текстти окуйбуз. Как переводится слово гүл, ребята? Ну-ка, знаете ли вы? 5 минут жетишебиз Айнуска. Бардык цветок, правильно. Слушаем, ребята.
Бардык өсүмдүк жетилген учурда гүл ачат. Ошону менен айланага жаңы өң, жаңы түс, жаңы көрк, жаңы жыт берет. Гүл табияттын кооздугу, сулуулугу, анын керемет күчү менен жаратылыш баштан аяк жаңырып кулпунат. Турмушта саналуу гана нерселер жакшылыкка да, жамандыкка да бирдей жүрөт. Ошолордун бири гүл экен балдар. Гүл берип кубанычты куттукташат. Жаңы тилегин, ниетин билдиришет. Гүл коюп көзү өткөн адамды эскеришет. Кайгы азаны бөлүшөт. Гүл менен бул дүйнөгө келген ымыркайды тосуп алышат. Маркумду акыркы сапарга узатышат. Көрдүңөр балдар, гүл менен жаңы ымыркайды да тосот экенбиз. Гүл менен акыркы сапарга маркумду да узатат экенбиз. Гүл жаштыктын, өмүрдүн, турмуштун символу. Ошондуктан аны адамдар иштеген жеринде, жашаган үйүндө, короо бакчасында өстүрүшөт. Ага суктанышат жана аны аздектешет. Гүл көңүлдүн, назиктиктин символу. Ар бир гүлдүн кайталангыс сөз менен кооздугун айтып бере алгыс касиеттери бар. Анын ар бир сабы да, бир түрү да адамды ыраазы кылып, өзүнчө белек боло алат. Гүлдү белекке берген киши да, аны алган киши да жадырап жайнап көңүлү көтөрүлөт. Түркүн түстөн жасалган гүлдесте өзгөчө кооз болуп, өзгөчө керемет жыт берет. Өң гүлдүн сырткы көрүнүшү болсо, жыт анын ички касиети. Көрдүңөр балдар, бир эле гүл деген 3 тамгадан турган ушул текстына темасы гүл кандай мааниси чоң. Биз гүлдү жакшы көрөбүзбү балдар? Жакшы көрөбүзбү? Ана гүл алганды жакшы көрөбүзбү? Барсыңарбы ана? Туура, Айнуска. Гүл өстүргөндү жакшы көрөбүзбү? Жакшы. Анда бүгүнкү үй тапшырма мына ушул гүлгө жараша болот. Өзүңөр билген гүлдөрдүн аттарын тизмелеп жазасыңар. Алардын ичинен бирөөнү мүнөздөп бергиле. Мүнөздөө это характеристика да. Например, мен роза гүлүн жакшы көрөм. Ошол роза гүлү жөнүндө жазмакмын да. Мен албетте билбейм да, ар кимдердин вкусуңар ар кандай, гүлдөрүңөр да ар кандай, өңүңөр да ар кандай жакшы көргөн. Мына ошону бир 5 сүйлөм менен мага мүнөздөп, можно синквейн сделать, можете сделать синквейн, можете сделать кластер, можете мне нарисовать и написать, вот, да, что хотите, вот, напишите, вот просто не сидите, ребята, дома, хотя бы 5 предложений напишите, хорошо, Алан, предложение напишите про свой любимый цветок, почему вы любите этот цветок, да, ребята? Үйгө тапшырма түшүнүктүүбү? Мага суроо барбы? Суроо барбы? Жок, Хорошо, Адам, я после тебе напишу свой номер. Анда мынакей, силерге мындай тапшырма болчу, 1 мүнөт калыптыр, Ушуну кана? Жок, Аланда 1 мүнөтүбүз бар. Гүлгө сөздүн маанисине жараша жебе аркылуу дал келтирилет. Мисалы үчүн гүл ачат, көрк берет. Дагы өзгөчө жок, керемет, Айнуска. Гүлдестен эмне кылабыз? Биз? Гүлдестер, что такое это? Туура, Айнуска, жасашат. Ыраазы? Айнуска, Азамат сага бүгүн 5 коём. Болур, түркүн, түс. Мына ушул тапшырма аркылуу мен бүгүнкү сабагымды силер менен жыйынтыктагым келет. Ушул гүлдөй болуп дайыма ачылгыла.
көрүп бергиле балдар. Өзгөчө керемет тартуулагыла бири-бириңерге, гүлдөсте жасагыла, бири-бириңерге ыраазы болгула жана түркүн түстүү